AQSh'nын Нэшвилл шаарындагы мектепте 6 адамды атып өлтүргөн жарандын мектептен ичин кыдырып жүргөндөгү видеосу социалдык тармактарга тарады. 28 мартта AQSh'да 6 класска чейинки 200дөй бала окуган жеке менчик мектепке кол салуу болгон. Кылмышкер мектепке кирип келип адамдарга ок чыгарган. Жыйынтыгында мектептин 3 кызматкери жана 3 окуучу каза болгон. Кылмышкерди полиция кызматкерлери атып өлтүрүштү. Видеодо кылмышкер мектептин эшигин атып, андан кийин ичинен адамдар издегени көрүнөт. Полициянын маалыматы боюнча ок чыгарган адам өзүн трансгендер катары тааныштырган. Ал буга чейин ушул эле мектепте окуган болушу мүмкүн деген дагы божомолдор айтылууда. Кыргызстандын Туркиядагы элчиси Руслан Казакбаев Туркия президентинин алдындагы коргоо өнөр жай агенттигинин президенти Исмаил Демир менен жолугушту. Бул тууралуу ал социалдык тармактагы баракчасына жазып калтырган. Анын айтымында аталган агенттик Туркиянын бардык коргонуу өнөр жайын башкарат. Исмаил Демир менен мамлекеттерибиздин ортосундагы аскердик техникалык чөйрөдө, анын ичинде терроризм, экстремизм жана баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү сыяктуу заманбап чакырыктар менен коркунучтардын алкагында эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташуу маселелерин кеңирип талкууладык, деди Казакбаев. Өлкө башчысы Садыр Жапаров бүгүн 28 мартта Пакистандын элчиси Хасан Али Зайгамды ишеним грамоталарын тапшырганына байланыштуу кабыл алды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Ага ылайык мамлекет башчысы элчинин миссиясын расмий башталышы менен куттуктап, дипломатиялык ишмердигине ийгиликтерди каалады. Садыр Жапаров бордош Пакистан элин ыйык орозо айы менен куттуктады. Ошону менен бирге 21 мартта Пакистанда болгон катуу жер титирөөнүн бетинен каза болгондордун үй бүлөлөрүнө жана жакындарына көңүл айтты. Президент кыргыз тарап Пакистан менен соода экономикалык мамилелерге өзгөчө маани берерин жана сооданы көбөйтүүгө, атап айтканда кыргызстандык дыйкандардын айыл чарба продукцияларын экспорттоого, инвестициялык жана туристтик кызматташтыкты өнүктүрүүгө кызыктар экенин баса белгиледи. Кыргызстандан коңшу Өзбекстанга 13 тыйын чычканды мыйзамсыз алып өтүүгө аракет кылган өзбекстандык жаран кармалды. Бул тууралуу УКМКнын чек ара кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык тыйын чычкандарды алып өтүүгө аракет кылган жаран Достук өткөрмө пунктунан кармалган. Ал 1979 жылы туулган өзбекстандык жаран тыйын чычкандарды мыйзамсыз алып өтүп бара жатканда кармалган. Ал тыйын чычкандарды 3 сумкага салып ороп алган. Анын жанында тиешелүү документтер болгон эмес деп билдиришти мекемеден. Тиешелүү документтер толтурулгандан кийин кармалган жаран жана тыйын чычкандар кошумча иликтөө иштерин жүргүзүү үчүн компоненттүү органдардын кызматкерлерине өткөрүлүп берилди. Учурда териштирүү иштери улантылууда. Лондондук Челси футболдук клубу өздөрүнүн Стэмфорд Бридж стадионунда ооз ачар өткөрүштү. Бул тууралуу Англия премьер лигасынын стадионунда биринчи жолу болуп жатканын чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык ооз ачуу Рамадан Тент Project долбоор менен биргеликте уюштурулган. Челси клубунун өкүлдөрү ар бир күйөрмандары сыйлай тургандыгын, ооз ачар уюштурган биринчи премьер лига клубу болуу менен өзгөчө сыймыктанып жаткандыктарын билдиришкен. Ооз ачууга жүздөгөн адам келген. Иш-чарада Челсинин тарыхындагы биринчи кара терлүү оюнчу Пол Канавил дагы сөз сүйлөдү. Бишкек шаарында жекшемби 2 апрелде велосезон ачылат. Бул тууралуу кала мэриясынан кабарлашты. Маалыматка ылайык иш-чара саат 9:00 Ала Тоо аянтынан башталып, Дайыр Асанов атындагы сейил багында саат 10:30 жыйынтыкталмакчы. Ачылыш Бишкек шаарынын 145 жылдыгына карата уюштурулмакчы. Спорттук иш-чаранын Мегаком компаниясы, Вело Friends Позитив КГБ өкмөт уюму Борбор калаанын мэриясынын колдоосу менен уюштурушмакчы. Вело жарыштын жыйынтыгы менен байгелүү түрдүү сынактар өткөрүлмөкчү. Урматтуу шаар тургундары, сиздерди бул иш-чарага катышып көңүл ачууга чакырабыз деп айтылат маалыматта. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Москва Казакстан каттамы 24 саат бою сиздердин кызматыңыздарда. Дасыккан тажрыйбалуу айдоочулар, метро Южныйдан жолго чыгабыз. Документ жоготуу, мөөнөтү өтүп кеткен, чектөө коюлган, миграциялык көйгөйлөргө жардам беребиз. Толук маалымат алуу Нургазы +7 985 782 42 65. Биз менен кызматташ болуңуздар.
27 мартта Ош шаарынын мэри Бакытбек Жетигенов менен Орусиянын президентинин чет өлкөлөр менен региондор аралык жана маданият башкармалыгынын башчысынын орун басары Антон Рыбаков баштаган делегация менен жолугушду. Бул тууралуу мэриянын маалыматында айтылат. Жолугушууда тараптар Орусиянын атынан Ош шаарында заманбап мектеп куруу боюнча пландалган долбоорду ишке ашыруунун жүрүшүн талкуулашты. Мэр бул окуу комплекси шаардагы заманбап билим берүү стандарттары боюнча окуучуларды даярдоочу алдыңкы жайга айланарын белгилеп, Ош шаарынын мэриясы тарабынан бардык зарыл болгон колдоолор көрсөтүлөөрүн баса белгиледи. Делегация объектинин курулушу үчүн сунушталган участоктор менен жеринде таанышып, агызыркы чечим инфраструктуралык жана шаар окуу аспектилерин координациялоо боюнча зарыл процедуралардан кийин кабыл алынары маалым болду. Ошондой эле инфраструктуралык жана шаар куруу маселелерин чечүү, чечимдерди тез арада кабыл алууга көмөктөшүү изилдөө иштери талкууланды. Милициянын кайгыл кызматкерлери Бишкек шаарында кайырчаттуу рейд өткөрөт. Бул тууралуу мекемеден кабарлашты. Маалым болгондой, рейдтин максаты жолдогу жол кырсыктарын алдын алууга багытталат. Акыркы учурларда жолдогу кайыр сураган жарандардын катышуусунда жол кырсыктары орун алууда. Рейдтин жүрүшүндө өзгөчө жолдун кыймылдуу бөлүгүндө кайыр сурагандарга, жарамазан айтып унаалардын кыймылына тоскоолдук жараткандарга көңүл бурулат деп билдиришти мекемеден. Жолдо унаалардын кыймылына тоскоолдук жаратып жүргөн жарандарга өлкөнүн укук бузуулар кодексинин 190-беренеси менен 1000 сом өлчөмүндө айып пул салынат. Бул күнүбүзгө алынган акыркы маанилүү кабарлардан түрмөгү болду. Биздин каналыбызга катталып, жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Аккеме YouTube каналы. Сиздер менен Адилет Аманголов. Эртеңки чыгарылыштан жолугушканча аман туруңуздар.